Men AQShda жүргөнүmө 4 жыл болду. 2 балам бар. Ушул 4 жылдан бери үй бүлөмдү көрө элекмин. Динде үй бүлөңдү 4 айдан ашык таштаба деп айтылат. Бирок мен бул жерде жөн жүргөн жокмун. Балдарымдын келечеги деп күнү-түн иштеп жүрөм. Өзүмдүн кичине пландарым бар. Ошол пландарым ишке ашса эле кетем деген оюм бар. Кетем дегенди кетиргилечи. Эртең кетем, ана кетем, муна кетем деп антип алдабай эле койгула тууганым. Каяка кетесиң? Россияга барсаң, тирүүлөр да кетем дейт, өлүп калса өлүгү да кетем дейт экен да. Каяка барасың? Өлдүң болду, жакка көмүлө бер десең, мен Кыргызстанга көмүлүшүм керек. Бу жердин сыртында эле карта бар, ичинде карта жок, баары бирдей. Өлгөн жериңе көмүлө бер. Бизде мазар тартыш болуп калды азыр. Жердин ичин арага бирдей. Ошон үчүн адам маркум өлгөн жеринде көмүлгөн, бул эң жакшы маселе. Маркумду кыйнабаш керек. Экинчиси, мен кетем. Пайгамбардын бир хадиси бар. Өзү туулган жерден башка жерде ырызык издеп жүрүп көз өтсө, бул бактылуу адам дейт. Анткени ырызык издеп жүрөт, бул отуруп алган жок, албамыш оозума түш деп деген сөз. Ошон үчүн кетем деп коркута бербей, ошол жерде иштеп, колдон келишинче илимди өнүктүрүп, мамлекетке жардам аракетинде болуш керек. Бир жакшы сөз бар, айттык, кээ бир алымдар айтат, Меккеге жаша десе, Меккеге жашагым келбейт дейт. Эмнеге десе, мен Меккеде жашап жүрсөм, жүрөгүм өзүмдүн өлкөмө байланбайт, Кыргызстанга дейт. Андан көрө өзүм Кыргызстанда болуп, жүрөгүм Меккеге байланганы мен үчүн жакшыраак дейт. Ошон үчүн сен Кыргызстанда жүрүп, Америкага баргың келип, элестет жыргай бергенден көрө, өзүң бул жерде жүрүп, бирок мамлекетке, мекенге деген сүйүү боло турган болсо, бул эң жакшы жыйынтык. Адам өзүн өстүргөнгө, адам өзүн илим алганга шарт көбүрөөк түзүлгөн жерден эмне үчүн кетип калыш керек. Адилеттүүлүк бар өлкө бул. Адилеттүүлүк бар өлкө, ошон үчүн өлкө жашап атат. Ушу менен тең атаандашкан өлкө жок болуп кетти 3 күндүн ичинде, анткени адилеттүүлүк жок болчу. Эгер адамда дин жок болсо дагы, динден алыс болсо дагы, бирок адилеттүүлүк сакталып турган болсо, анын өмүрү узун болот. Мамлекет дагы мына ушундай. Ушул менин AQShда иштегеним туурага жатабы дейт. Эгерде үй бүлөңүз макул болуп аткан болсо туура, бирок аларды алып келсеңиз андан бетер жакшы болот.